мамлекетке, элибизге жакшы иштерди кылып, биз бул адам менен аралашпайбыз. Мына мен 20 жаштамын, мен чарчап бүттүм. Бул демек Эркин эл партиясы менен Жолтоосуз жашоо үчүн партиясы бирикпейт деп айтсак болот. Буга биз даяр эмеспиз. Мавлян дагы, мен дагы даяр эмес. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда Эрөөл программасы жана анын алып баруучусу мен Улан Эгизбаев. Бүгүн биздин мейманда Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков жана Жолтоосуз жашоо үчүн партиясынын лидери Мирсулжан Намазалиев болмокчу. Саламатсыздар урматтуу мырзалар, биздин студияга кош келипсиздер. Анда эмесе маегибизди баштай берели. Биринчиден ушул Кыргызстандагы баягы коомчулук билип калгандай, сиздердин партияңарды аздыр көптүр таанып калды. Ошол шаардык кеңешке шайлоого эмне үчүн өтпөй калдыңыздар? Шаардык кеңеште шайлоонун жыйынтыгын жана ал шайлоодо болуп өткөн ыплас гир технологиялардын баардыгы азыр теледен берилип жатат. Бунун баардыгын эл өзү көрүп баамдап жаткан учуру. Биздин өтпөй калган себептердин бир нече негиздери бар. Бул деги эле шайлоо өткөрүү технологиясынын туура эместигинде. Мына биздеги акыркы 10-15 жылдагы колдонулуп келе жаткан технология уланып жатат. Бул ошол эле студенттердин катышпай калгандыгы. Бул ошол эле биздин мамлекетте 80 миңден ашуун жарандарыбыздын өз укуктарын ишке ашыра албай калгандыгында. 15-20 жылдан бери биздин шаарда борбордо жашап, бирок жана каттоо көйлүгү жоктугунан шайлоого катыша албай калгандыгында. Андан тышкары мына ыплас иштердин негизинен биздин бюллетендерди туура эмес санагандыгында. Ошол эле айта кетели, биринчи жолу 20 жылдык тарыхта 9400 бюллетень жанагынтип тыштан добуш берүүдөн алынып келинди. 9400. Андан тышкары 9000ден ашуун бюллетень жараксыз деп табылды. Бул биринчи жолу бизде болуп жаткан түшүнүксүз көрүнүштөрдүн бири да. Эми айта берсек сөз көп, бул негизги маселелер болуп, мына ушулар болуп чыкты да, ошондуктан биз өтпөй калдык деп айтат. Эми ага кошпой кетчү нерсе, биз башка мамлекеттерден каржы алган жокпуз. Биз кайсы бир бизнесмен же кайсы бир саясатчылардан каржы алган жокпуз. Биз өзүбүздүн каржыга чыгып, өзүбүздүн күчкө ишенип бул шайлоого катыштык. Негизинен биз мыйзамды бузуп, ыплас фальсификациялоо, гир технологияларды колдонбой, өзүбүздүн мыйзам чегинде ушу шайлоого катыша алдык деп айтам. Демек, жана жогоруда айтып кетпедиңиз, 80 миң шайлоочу катышпай калды деп. Ошол 80 миң шайлоочу сиздерге салмак беле? Жок, бул мен ошол 80 миң шайлоочулардын укугу бузулду деген сөздү айткым келет. Ошондой эле мына биз өзүбүздү жаңы муун саясий партиясы катары элдин алдына чыгып жаткан кезибиз. Мына бизди колдоочулар бул негизинен жаштар болгон. Бирок басымдуу бөлүгү, жаштардын басымдуу бөлүгүн бул шайлоодон четтетип коюшкан. Түшүнүктүү. Ушул эле суроо менен сизге кайрылайын. Сиздердин Жолтоосуз жашоо үчүн партиясы үгүт кампаниясына жакшы эле акча сарптаганын көрдүк да. Эмне үчүн шайлоодон жарытылуу добуш ала алган жоксуздар? Биринчиден ошол эле СДПК, Республика партияларынын расмий сарптоолору эле биздин сарптоолордон 10 эсе көп. Ал эми аларга каршы алардын өздөрүнүн телеканалдары, өздөрүнүн иш алып барган массалык маалымат каражаттары, ар бир домком, квартальныйлар менен иштешкен өздөрүнүн административдик ресурстары жана башка колдонгон иш аракеттери бар. Аларга каршы, тилекке каршы биздин күчүбүз жеткен жок. Экинчиден, менин оюмча, шайлоочулар биздин багыт болгон, бизди колдогон шайлоочулардын көпчүлүгү шайлоого катышуудан биринчиден балким ишенбестигинен, экинчиден балким колу бош болбогонбу, айтор мисалы биз бардык участкаларда өзүбүздүн байкоочуларыбызды коюп ал жакта текшердик. Ал жактан көбүн эсе ошол улгайган адамдар гана келип добуш берип жатышты жана карусельщиктер келип берип жатышты. Көпчүлүк адамдар келишкен жок. Ушул эле жерден суроо сизге. Жана Мавлян мырза жогоруда да айтып өттү, ушул партияларга каржылоо сырттан болуп жатат деп. Тагыраагы сиздердин партия Америка тараптан каржыланды деген жүйөлөр бар. Бир катар маалымат каражаттарында айтылып келет. Ушуга сиздин комментарийиңиз? Андай жүйөлөр жок. Экинчиден бир гана веб-сайттан окудум. Ал
кандай Какомпробу бир нерсе деген эч ким билбеген веб-сайт экен. Анын ичине баардыгын кошуп салышыптыр. Роза Отунбаеваны да кошуп коюшуптур, Үмүт Алиевди да кошуп коюшуптур. Көптөгөн адамдарды жөндөн жөн гана жазып коюшкан экен. Биз өзүбүздү ким колдогонун ачык чыгардык. Ошол эле Эрмек Ниязов, Эрмекс компаниясы сындай иш алып барат. Азиз Абакиров, Unique Technologies деген өзүбүздүн компания, Японияга экспорт кылган компания. Мирбек Асангариев, Бишкек Мебель аттуу социалдык ишканасы, Улук Кыдырбаев, мен дагы өзүмдүн кичинекей акчамды коштум. Көпчүлүк адамдар 500 сомдон, 1000 сомдон, 10 000 сомдон, 50 000 сомдон акча кошкондугу ал жакта ачык көрүнүп турат. Анда эмесе экөөңөргө тең суроо. Ушул шайлоодо, шаардык кеңешке болгон шайлоодо ушул сиздер сыяктуу жаштар биригип туруп эле бир партиянын атынан чыкса болбойт беле? Же болбосо буга эмне жол берген жок? Бирден бир себеби бул көп жаңы мына 23 партия катышты. 23 партиянын басымдуу бөлүгү бул жөн эле шайлоого пиар катары, өзүнүн атын таанытуу катары чыккан партиялар. Калган бөлүгү баягы чын эле иш алып баралы деген жаштардын партиясы да бар болду. Мына анын ичинен биз Эркин эл жаңы муун саясий партиясы катары элдин алдына чыгып жаттык. Бул шайлоонун алдында эмес, бир топ жылдардан бери иштеп келе жаткан партия катары. Ошол эле мына Жолтоосуз жашоо жаңы муун саясий партиясы да чыгып жатты. Биз сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк, биригели чогуу чыгайлы деп. Мына бир нече ирет жолугушуулар болгон. Мына биздин бул учурда бирден бир себеп бул идеологиялык туура эмес келишпестик. Биз айтып жатабыз, биздин конституциянын биринчи беренесинде биз социалдык мамлекетпиз. Биз өзүбүздүн гана камыбызды ойлобой, элдин камын ойлой турган, мамлекеттин камын ойлой турган, мамлекетибиздин кызыкчылыгын көздөй турган иш алып барышыбыз керек. Либерал идеологиясын тутунган балдар, жашоосуз Жолтоосуз жашоо партиясынын балдарын дегеле бардык бөлүгү либерал жана либертарианец идеологиясын тутунган балдар. Биз идеология жагынан туура эмес келгендиктен биз биригүүгө бара алган жокпуз. Ошондой эле мына башка партиялар дагы бар. Алар СДПК же болбосо республика же болбосо чоң башка мамлекеттер болобу, ошолордун буйрутмасын аткарган же болбосо башка мамлекеттин негизинде, идеологиясынын негизинде, каржылоосунун, колдоосунун негизинде түзүлгөн партиялар бар. Тилекке каршы ал маалыматтар элге жетпей жатат. Эгер ошол маалыматтар элге жете турган болсо, биз эмне үчүн ал партиялар менен ошо жаш, жаңы чыккан күчтүү балдар менен бирикпей жатканыбыздын себеби айкындалып чыгат. Бирден бир маселе, биз Американын, Европанын, Орусиянын, Кытайдын же башка бир мамлекеттин сөзүн сүйлөбөгөн, биздин мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн идеологияны тутунган партиябыз. Тилекке каршы мына башка партиялар ыплас иштерге барып жатат, ал маалымат элибизге жетпей, элибиз ошол тандоодо маалымат жетпегенден туура эмес тандоого барып жаткан кезде, мына бирден бир себеп, негиздердин баары ошол. Рахмат. Мирсулжан мырза, айтсаңыз, чын эле ушундай сунуш болду беле? Сиздердин бирикпегениңиздерге эмне себеп болду? Биз ушу жарым жыл мурун жолугушууларды өткөргөнбүз. Жалаңгана Мавлян жана анын командасы эмес, башка дагы адамдар менен. Ошол жаш, жаңы биз чыгабыз, барабыз деп аткан, алардын арасынан көпчүлүгү аттанууга дагы үлгүрбөй калышты. Ошол эле жергиликтүү шайлоого. Анан эң негизги маселе биздин өзүбүздүн манифестибиз бар, өзүбүздүн принциптерибиз бар. Эгерде биз менен чогуу болобуз деген адамдардын, алардын тегерегинде кандайдыр бир коррупциялык, мыйзам бузуулук иш аракеттери жөнүндө сөздөр болсо, биз бул адам менен аралашпайбыз. Эгерде бул адам Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн бюрократияны азайтып, өкмөттү чакан жана эффективдүү кылуу үчүн биздин стратегияга макул болбосо, бул адам менен биз алмашпайбыз. Мисалы, канча 2004 жылдан бери ушул коомдук сектордамын мен. Эсимде 2004-2005 жылы Народное движение Кыргызстана деп, Кыргызстан элдик кыймылы деп жанагы оппозициялык кыймыл түзүлгөн. Алардын арасында коммунисти, социалисти, националисти жана башкалардын бардыгы аралашып каша болуп жүрүшкөндө,
булар биринчиден бири бирин түшүнүшпөйт. Экинчиден бири эгерде бирөөсү сунуш кылса экинчиси колдобойт. Жөндөн жөн эле өз ара чатактарга илинишип, анан бөлүнүп кетишти да Бакиевди жалгыз калтырып, аны авторитардык деңгээлге алып келишти. Биз андыктан эгерде биз биригебиз десек, анда кайсы бир деңгээлде багытыбыз бир болушу керек. Болбосо баардыгыбыз эле билинип алсак, дагы бир жанагы жебе деген кыймыл менин оюмча Мавляндын дагы эсинде болуш керек. Жаш саясатчылар форуму деген дагы түзүлгөн. Аларга ошондо эле 2006-2005 жылы мен дагы айткам. Ушу силердин келечегиңер жок. Себеби дегенде силер ар кандай идеяларды топтогон адамдарсыңар. Бириңер фашист, экинчиңер коммунист, үчүнчүңөр социалист. Бири-бириңерди силер такыр түшүнбөйсүңөр. Андыктан силердин негизги максатыңар бул бийликке жетүү гана амбициясы болушу мүмкүн. Алар ошону ачык айкын эле гана айтышчу. Андан башка өздөрүнүн көз караштары, өлкөнү кайсы багытта өнүктүрүүгө болот, ошондой маселеде алар бири-бирине карама каршы чыгып калышчу. Андыктан биз эгерде бириге турган болсок, өзүбүздүн атыбызды булгабай, өзүбүздүн репутациябызды булгабай, өзүбүзгө жакын, биздин стратегия менен Кыргызстанды өнүктүрүү жолу менен макул болгон адамдар менен биригебиз деп чечкенбиз. Экөөңүздөрдүн тең айтканыңыздар түшүнүктүү болду. Демек, Эркин эл партиясы менен Жолтоосуз жашоо үчүн партиясы бирикпейт деп айтсак болот, э? Жок, мен Жок, аны дагы сүйлөшөбүз да. Дагы сүйлөшүүлөр болушу мүмкүн. Ушул мен андай сөздөн алысмын. Себеби биз жаңы муундун өкүлдөрүбүз, биз жаңы формациядагы адамдарбыз. Мына биз жарым жыл башта жолугушууда ошол эле клуб либеральная молодежи, КАФ менин өкүлдөрү, БДКнын өкүлдөрү, деги ошол либерал, либертарианец идеологиясын тутунган балдар менен жолукканда, мен ошондо мындай сөздү айтып элем. Биз идеологиялык жактан ар багыттуубуз. Бирок биз бири-бирибизди тезирээк түшүнөбүз. Биз азыркы бийлик мамлекетти башкарып жаткан адамдарга караганда бири-бирибизди тезирээк түшүнүп, маселени тезирээк чече алабыз. Биз мобилдүүбүз. Ошол жактан биз биригип, мына биз азыркы 15-20 жылдан бери келе жаткан адамдар менен ат салышыбыз керек. Негизги максат ошол болуп жатат. Тилекке каршы баягы сөз аягына чыкпай калды. Биз ошону максат көздөзөк, мына келе жаткан жогорку кеңештин шайлоосуна мен оюмча биригүү маселесин дагы бир ирет талкуулап чыгып, ал жактарын дагы сүйлөшүп, биригүү механизмдерин, методдорун мен оюмча биз издеп чыгып, бириге алабыз деген ойдомун да. Себеби биздин негизги максат бул бийликке жетүү эмес. Биздин негизги максат кандайдыр бир акча, мансапка жетүү эмес. Биз азыркы оор саясий кырдаалды оңдоо, мамлекетибизди өнүгүү багытына коюу максат коебуз да. ушул эле жерден сизге суроо. Эгер бийликке жетүү максат болбосо, шайлоого катышпай туруп деле элге кызмат кылса болбойт беле? Биз бийликке жетүү максат койбой эле элге кызмат кылып жатабыз. Мына сиз жакшы билесиз, сиз менен да бир нече ирет акцияларга, берүүлөргө катышып келгенбиз. Мына азыркы катышкан 23 партиянын ичинен мына мен элдин алдында уялбай туруп айта алам. Жалгыз гана Эркин эл партиясы ушуга чейин Бишкек шаарындагы социалдык, инфраструктуралык маселелерди көтөрүп чечип келген. Мамлекеттик деңгээлдеги маселелерди көтөрүп чечип келген. Кыскача айтсак, мына 2010 жылы ОБС полициясына биз маселени көтөрүп каршы чыкканбыз. Токтотконго жетиштик. Биолабораторияны, коркунучтуу биолабораторияны салышын маселени мына биз көтөрүп токтотконго жетиштик. Бета-сториста болгон адам укугу тебеленген маселени жалгыз гана биздин партия көтөрүп, 1 жыл соттошуп жүрүп, мына акыйкат жазасын тарттырган биздин партия болгон. Жана башка көптөгөн балдар ойной турган Бишкек шаарында аянтчалар, ошол эле парктар, аллеялар, Карагачева роща болобу, же мына сиз жакшы билесиз, Бишкек шаарындагы коомдук транспорт маселесин мына биздин партия гана көтөрүп, иш жүзүндө иштеп келген партия. Бир дагы партияны иш жүргүзгөн эмес. Ушул эле суроо менен Мирсулжан мырза сизге кайрыла кетели. Сиздер деле ушул шайлоолорго катышпай туруп эле элге ак кызматыңарды кылсаңар болбойт беле? Биз ансыз деле биринчи жолу катышып жатабыз мындай шайлоого. Экинчиден,
Менин оюмча мактана берүү бул анчалык деле жакшы көрүнүш эмес. Себеби дегенде эгерде аны санап чыга турган болсок, биз Кыргызстан боюнча 50 миңдей адамды бизнес баштоо, өздөрүнүн сапаттарын өнүктүрүү боюнча бардык мектептерде окутуп чыккандыгыбызды, же болбосо ондон ашык балдар бакчасына ар дайым жардам берип тургандыгыбызды жана башкаларды айтуунун менин оюмча кажети жок. Себеби дегенде бизде 100 адам, активдүү 100 адам болсо, ар бир адам Кыргызстан үчүн, Бишкек үчүн жасаган иштери абдан чоң. Анын бардыгын бириктирип, бул биздин партия ушундай дегенден мен алысмын. Эмки суроо жеке өзүңүздөргө байланыштуу. Ошол маалымат каражаттарында коомчулукта ошол Мавлян мырза сиз жөнүндө ар кандай маалыматтар айтылып жүрөт. Анын ичинде мисал келтире кетсек, Мавлян мырза ушундай чуулуу бир иш болгондо эле анын артында тура калып, акцияларды уюштуруп, элдин көзүнө көрүнгүсү келе берет деген маанайда. Дагы бирин айтсак, булар улутчулдар, шовинисттер деп сындарды айтып жүрүшөт да. Ушуга сиздин кыскача комментарий. Биз жөнүндө кандай гана ушактар чыгарбайт. Мына ошол эле биздин акыйкатчы адам укугун коргогонго, адам укугун коргой турган адам биздин укугубузду тепселеп, Турсунбек Алкун деген биздин аксакалыбыз. Эми аксакал деген айткандан да алысмын. 137 миллион доллар урдуп алды деген ушак айыңды чыгарган расмий түрдө. Биз ал кезде биздин мамлекеттин идеологиясын талкалап жаткан секта мун сектасына каршы күрөш жарыялап, жыйынтыгында ал сектаны жаптырганга да жетиштик. Ошо сектанын курамында турган биз видеозаписти көргөзүп, ал өзүнүн кабинетинде мун сектасынан алган дипломдорун, сертификаттарын көргөзүп аткан адам мына ушундай ушак айыңдар чыгарган. Анан сиз жана айтып кеттиңиз, улутчулдар, андан дагы жаман нерсе шовинисттерди айтып кеттиңиз. Эми шовинизм деген биздин мамлекетте жок эсе, улутчулдук маанайдагы балдар бар. Бирок биз жана мен айтып кеткендей, биз өзүбүз социалбыз, солчулдар, социалдар, демократтар катары элдин алдына чыгып келе жатабыз. Эми ушактарга көңүл бура берсек, бул терс нерсе, мен андай деңгээлге түшкүм да келбейт да. Бир эле нерсе айтып кетким келет. Биз кылган иштин баардыгына Кудай менен эл тараза. Рахмат. Мирсулжан мырза, сизге ушул жеке өзүңүзгө байланышкан суроо. Сизге деле ошол эл ичинде Американын агенти деп өзүңүз деле жакшы билесиз, угуп жүрсөңүз керек. Памела Спратлен менен Элчи Айым менен байма-бай жолугуп турат, каржылык колдоо алып турат, Американын саясатын түртүп турат деп баягы коом арасында айтылып келет. Сиздин комментарийиңиз? Ал сөздөрдү менин оюмча Мавлян дагы көп айтып калышы мүмкүн. Кайсы бир жолугушууларда кичине четтен чыгып калган учурлары дагы бар. Биринчиден айта турган нерсе, Кыргызстан өзү ачык болушу керек. Азыр глобалдык жашоодобуз, глобалдык замандабыз. Экинчиден, мен жалаң гана Американын элчиси Памела Спратлен менен гана эмес, Кытайдын элчиси, Кореянын элчиси, Индиянын элчиси, Малайзиянын элчиси, өткөндө Малайзиянын премьер-министри ал жактагы реформаларды укмуш жасап келген Махатхир Мухаммед келди. Аны менен жолугушууну мен алып бардым. Дагы кимиси калды? Жапон элчиси, Россия элчисин 6 жыл мурун көргөм. Жана башка. Анын ичинен бир жолу жолуккан Памела Спратлен менен сүрөттү чыгарып коюп, же болбосо аны менен жолугуп турат экен деген бул туура эмес. Түшүнүктүү. Толуктуу айтып кетсем, уруксат берсеңиз. Кыскача. Кыскача, сиз айтып атпайсызбы, жана ызы чуу чыккан жерлерде эле Мавлян пайдалууга болуп калат депчи. Эми бир-эки мисал айтып кетейин. Мына ошол жерде кыскача эле токтолсоңуз. Мирсулжандар дагы, либералдар дагы ачкан. 2011-жылы биздин Борбордук аянтта периштенин айкелин алып, Манастын айкелин орнотуу учурунда, мына биз ошол жерге чыгып, колдоо көргөзүү максатында чыкканда, мына ошондо эле Мирсулжан, Шайхуддинов, Илья Лукаш, Абдирасулова жана ошого окшогон либерал батыш мамлекеттин идеологиясын тутунган адамдар келип, мына ошол жерде сиз айткандай бир аз ызы чуу болгон. Эми бул нерсени элдин алдына ачык айтыш керек. Биздин максат ошол биздин Борбордук аянтта Манастын айкели туруш керек. Биздин идеологияга түп келген, биздин менталитетке, биздин тарыхка, деги эле биздин рухий дүйнөгө туура келген Манастын айкели турушун деген ой менен ошол жерге чыкканбыз. Мына Мирсулжан ушул жерде отурат, элдин алдына деле айтып коет. Мына Мирсулжан айтат, жок дейт, бул жерге Манас турбаш керек дейт. Бул жерге ошо периште туруш керек дейт. Себеби
периште бул либералдардын эркиндиктин символу деп. Мына ошондой ызы чуу болгон. Мына азыр маселе көтөрүп жатат. Ошол эле либерал эмес, эми ошол жаатта иштеп жаткан биздин Жомарт Оторбаев. Ага кошулуп Дастан Бекешев мына азыр мыйзам проектин иштеп жатышат. Алар дейт, чет мамлекеттен келген жарандардын баардыгына квартира, үй жана башка мүлктөр сатып алганга уруксат берели дейт. Эми биз Эркин эл партиясы мындай мамлекетти талкалап, мамлекетти бөлүп сатып жаткан бийлик башындагы башка мамлекеттин идеологиясын тутунган адамдарга тикелей каршы турабыз. Мына мен бул жерден расмий түрдө айтып коеюн. Мындай мыйзам проектти биз деги эле жогорку кеңештен өткүзбөйбүз. Себеби сиз жакшы билесиз, мына биздин урматтуу көрүүчүлөр да түшүнүп турат. Бул мыйзам проекти кирсе, ашып кетсе 5 жыл. Нары дегенде 10 жылдын ичинде биздин мамлекетти бөлүп чоң кошуна мамлекеттер мындай эле сатып алып коюшат. Ошондуктан мына ушундай маселелерди биз көрүп туруп кантип унчукпай турабыз? Ошондой кырдаалдарда биз жалгыз Эркин эл гана партиясы тикелей туруп чыгып жаткан кезибиз да. Түшүнүктүү. Жанагы эми Мавлян кандайдыр бир жеке иштер боюнча бул жакка айтып жаткандан кийин мен дагы өзүмдүн пикиримди кошумчалап коеюн. Бул биринчиден ал жакта Манастын айкелине эч ким каршы чыккан эмес. Аны Мавлян өзү жакшы билет. Ал жакта эркиндик символу болгон, бардык Бишкектин сүрөттөрүнө түшкөн, Бишкектин өзүнүн символу болуп калган баягы эле эркиндик айкелин эми муну алып салуунун эмне кажети бар? Манасты койсо, бет маңдайына койсок болот, жанына койсок болот. Сөзсүз эле бир айкелди алып, экинчи айкелди коюп коюу. Анан ал айкел азыр кай жакта экендиги бир жакта байкуш томсоруп жатат эми. Ага жарандарыбыз көнүп калган. Анан бул негизги маселени, өнүгүү маселесин чечпейт. Алып салдың, коюп салдың, желекти өзгөртөбүз деп көтөрүп чыгышты. Дагы бир нерсени өзгөртөбүз деп көтөрүп чыгышты. Акчаны өзгөртөбүз деп көтөрүп чыгышат. Жана башка. Булар биздин өзүбүздүн жарандарыбыздын жашоо тиричилигине түздөн түз жардам бербейт. Анан экинчиден эми эфирде талкуулап жаткандан кийин ачык эле сүйлөшүп коюш керек. Менин оюмча айткан сөздү иш жүзүндө аткарыш керек да. Ошондо бир мындай кызыктуу окуя болгон. Мен ал жакка өзүм катышкан эмесмин. Мен велосипед менен өтүп баратып кайрыла калгам. Менин оюмча Мамилан көргөн велосипед менен. кыскача айтып кетсеңиз. Анан ал жакта балдар турушкан. Жана Тимур, Гүлшайыр жана башка балдар. Анан карасам Мавлян жана башка балдарыңар менен келип, алардын баракчаларын айырып тытып, түрткүлөп жаткансыңар да. Анан бир убакыттан кийин Равшан келди эле. Силер жок, биз буларга тийген жокпуз, эч нерсе кылган жокпуз деген бул эки жүздүүлүк. Мындай ишке барбаш керек. Равшан Жээнбековпу? Кайсы Равшан жөнүндө сөз? Жээнбеков келди го дейм. Аны тегеректеп калганда, анан кийин ошондо айтып жаткан сөзүңөр да. Менин оюмча эми жаш болгондон кийин алдын ала билишибиз керек. Ар кимдин өзүнүн пикири болот. Мисалы, бир пикир бул жерде болушу мүмкүн, Кыргыз-Түрк Манас университети бул абдан жакшы университет деген. Экинчи пикир менде болушу мүмкүн, Бишкек гуманитардык университети жакшы деп. Анан сөзсүз түрдө биз урушуп кетпешибиз керек, бири-бирибизди түртпөшүбүз керек. Анан азыркы талкуулап жаткандыгыбыз бул бөлөк саясий маданият. Биз бири-бирибизге жакшы маанайда ой бөлүшүп, пикир бөлүшүп, сын бөлүшүп аткан учурубуз. Ушундай маданиятка өтүшүбүз керек. Көчө маданиятындагы менин оюмча эмне үчүн ызы чуулар жана башкалар деген сөздөр чыгып аткандыгы, себеби дегенде кайсы бир деңгээлде силер күч колдонуп саласыңар деген коркунуч бар да. Аны мен көпчүлүктөн угуп калам. Ошон үчүн менин оюмча ушундай сөздөр чыгып жатат болуш керек. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге эскерте кетели. Сиздер Эрүүл программасын көрүп жатасыздар. Анда эмесе программабызды улантабыз. Анда эмесе жеке суроолордон баягы мамлекеттик суроолорго өтөлү. Азыркы учурда, мисалы, президентибиз Алмаз Шаршеновичтин кызматка келгенине 1 жылдан ашты. Ошол жаш саясатчы катары, жаңы өсүп келаткан лидер катары Алмазбек Атамбаевдин ушул 1 жыл аралыгындагы саясатына, жүргүзгөн иштерине кандай баа бересиз? Кыскача эле. Биринчиден терс жактарын айта турган болсок, мен бул суроону маалымат каражаттары аркылуу бергем. Бизде 20 жылдан бери эң орчундуу маселе чечилбей келет. Бул маселе биздин чек ара маселебиз. Ар бир суверендүү мамлекет өзүнүн чек араларын так билиш керек жана ал чек аралар бекем болуш керек. Бул маселе президенттин алдында, президент тарабынан чечиле турган маселе. Мына дагы эле чечилбей келе жатат. Экинчи, бул биздин коопсуздук, тамак аш коопсуздугу, деги эле коопсуздук маселеси. Үчүнчү айта кетчү нерсе, мына биздин
гэстер, суу ресурстарын башкаруусу. Биз ал суу ресурстарын өзүбүз суверендүү мамлекет катары өзүбүз башкарабызбы же башка мамлекеттер башкарабы? Ошол маселени баягы туура эмес жагына кетип баратканын айтайын да. Жакшы жагы бул датка кеминин курулушу. Бирден бир жакшы баягы жетишкендик деп эсептейсиз? Жетишкендик деп. Себеби датка кемин ЛЭПнин курулушу менен биз Борбордук Азиядагы электр көз карандылыгынан чыгабыз. Жана өзүбүздү өзүбүз камсыздап, өзүбүздүн энергияны өзүбүз башкара алабыз да. Бул биз жетишкендиктердин бири деп эсептейм да. Анан мени кооптондуруп турган маселе бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Ошол маселе кандайынан чечилет? Калиясы кандай болот? Кимдер курат? Ал темир жол курулганда биздин кен байлыктар чыгарылып кетпейби? Андан да коркунучтуу нерсеси демографиялык коркунуч туулбайбы? Экспансиялык маселелер каралбайбы? Жана биздин территориялык мамлекеттин суверендүүлүгүнө кооптонуу келбейби? Мына ушу негизги маселелерден бири да. Анан дагы бир жүрөктү өйгөн маселе бул кумтөр маселеси. Мен 2005-те дагы жакшы үмүт болду эле. Биздин мамлекет өнүгүү жолуна түшөт. Биздин мамлекет маселелер туура чечилет деп. Мына 2010-да ошондой үмүт болду эле. Тилекке каршы азыр дагы көрүп жатам, кумтөр маселеси оңунан чечилбей, түшүнүксүз адамдарга акциялар кетип, түшүнүксүз компанияларга акциялар бөлүнүп кетип, биз мамлекет баягы эле акциялар, баягы эле акчаларга алданып жатабыз. Мына ушундай орчундуу негизги президенттин карамагындагы маселелер, президенттин чечими менен, эрки менен чечиле турган маселелер мына ушунгө чейин чечилбей келет. Кыскача, Атамбаевдин ишмердигине 5 баллдык система менен канча баа берет элеңиз? Эми ачыгын айтайын, 3төн ашпаган баа берет. 3. Түшүнүктүү. Ушул эле суроо Мишелжан мырза сизге багытталат. Сиздин бааңыз Атамбаевдин ишмердигине? Эми анын өзүн жеке талкуулабай эле коеюн, анын аткарган иштери жөнүндө. Кайсы бир Кыргызстанга керектүү мыйзам долбоорлору анын алдында бир айлап жатат. Бир айдын ичинде ал кол коюшу керек. Кандайдыр бир деңгээлде узакка созулуп калып жаткан учуру бар. Себеби дегенде анын эми кайсы бир деңгээлде символикалык мыйзамдар үчүн кол коюу укугу бар да. Анан экинчиден кызыктуусу, менин оюмча ал азыр Кыргызстанды кыдырып, адамдар менен көбүрөөк жолугушушу керек. Менин оюмча ал Ошко караганда Москвага көбүрөөк учуп калды. Бул дагы туура эмес көрүнүш, себеби дегенде Кыргызстандын өзүн азыр ал адамдар менен жолугуп, өзүнүн кандай жөнөкөй экендигин, жаңы саясий маданият бар экендигин көрсөтүшү керек да. Анан эгерде кайрадан эле барып мал сойдуруп, устакан тарттырып, акча чогултура турган болсо, бул дагы туура эмес көрүнүш. Ошол эле дагы деле президенттин кортежи эртең менен кечинде түштө жолубузду бөгөп, ал дагы Мира көчөсүн, Тынчтык көчөсүн, Манас көчөсүн. Мен өзүмдүн үйүмдүн ар жагында, жумушум бер жагында дайыма жолтоо кылып келет. Себеби дегенде шаар, өлкө бул жарандар үчүн, бийлик үчүн эмес. Анан алар болгону бийликте 6 жыл болот. Бирок Кыргызстандын тарыхы мындан ары дагы миңдеген жылдарга узарышы керек да. Анан кайсы бир заманбап чечимдерди өздөрүнүн саясий маданиятын, өздөрүнүн кандай жөнөкөй адам экендигин азыртан көрсөтсө, аларды кийин огуштуруп келе турган жаңы президенттер алардын баш тарткан кандайдыр бир иш аракеттеринен алар дагы баш тартышы керек болот да. Ушундай жөнөкөй элге көрүнгөн нерселеринен эле керек. Жакшы жактары эми анын бийликте болгондугу 1 жыл. Мунун ичинде көп нерсени жасап коюу мүмкүн эмес. Бирок ошол эле учурда азырынча кандайдыр бир анын өтө жаман иштерин же болбосо анын туугандарынын аралашып жаткандыгын азырынча уга элекмин. Себеби мурдагы президенттердин туугандары дароо эле биригип кетишип, кошулуп кетишип эле байкуш бизнесмендер, байкуш жарандар алга залакасын тийгизип келгенде азырынча уга элекмин. Мен кааламакмын мындан кийинки келе жаткан 6 жылда дагы мындай маалыматтарды дагы укпайды деген.
5 баллык системада канча балл бересиз? 3,5. 3,5. Түшүнүктүү. Биздин Кыргызстанда баягы жаштар, бийликке жаштар келсин, жаштар эле деп баягы ачуу айкырык, куу сүрөөнү менен кыйкырып келатабыз да. Ушул сиздер жаштардын арасынан чыккан лидер катары азыркы жаштардын, Кыргызстандын жаштарынын потенциалын, алардын дараметин кандай баалайсыз? Эгер эртең ушул бийликке келе турган болсо, же парламентте отура турган болсо, ошол ишти алып кете алабы, сындаган сөздөрүнө жооп бере алышабы? Кыскача баа берип кетсеңиз. Кыскача тилекке каршы жаштардын баары бирдей эмес. Баягы 5 манжа тең эмес дегендей эле биздин дагы арабызда кечеги жашоонун шарттарын карманган, бийлик, акча, мансапка алданган, ошого жутунган балдарыбыз көп. Ага тастыктоо катары мына кечээ 25 ноябрда биз көрүп жаткан тасмалар, мына ошол эле биз курактуу балдар, кыздар жанагындай ыплас жаман иштерге барып, эптеп ошо бийликке жетип калуу, эптеп ошо акчага жетип калуу максатын көздөгөн адамдардын, жаш адамдардын иш аракеттерин биз теледен баарыбыз көрүп болдук. Бул өтө жанды кейите турган, эң башкысы жалпы жаштарга жаман сөз доо кетире турган көрүнүш болду да. Мен бирок айта кетчү нерсе, биздин жаштардын арасында чындап прогрессивдүү, жаңыша ой жүгүрткөн, жүрөгү таза адамдар көп, балдар, кыздар көп. Ошол эле эл аралык деңгээлдеги компанияларда, корпорацияларда иштеген, башкаруу системасын так билген, ошол эле мамлекеттин кызыкчылыгын гана, элибиздин кызыкчылыгын гана көздөп 7-8 жылдан бери кызмат кылып келе жаткан, аты чыкпаган дагы балдарыбыз бар да. Баягы мамлекетке, элибизге жакшы иштерди кылып, бирок аты чыкпай келе жаткан дагы балдарыбыз бар. Мен айтат элем, биздин жаштарда потенциал чоң. Келечекте биз бүгүн болбосо дагы эртең сөз жок, жоопкерчиликти толугу менен мойнубузга алып, мамлекетти оңдоого даярбыз, жана биздин потенциал жетет деп айта кеттим. Түшүндүк. Ушул эле суроо Мирсулжан мырза сизге кыскача эле айтып өтсөңүз. Кыскача ооба, жаштар ар түрдүү. Бир учурда канча жыл болуп калды болду экен? 3 жыл болду го дейм. Бир бала келди Улуттук университеттен. Ал жакта окуйм, анан кийин окуйм дейт да. Анан келип айтат, биз биригейли деп. Анан макул, караштырып көрөйлү. Эмне үчүн биригишибиз керек? Кандай максатта? Десем, айтат, эми сен активдүүсүң, бийликке келиш керек деп. Анан эмнеге бийликке келиш керек десем, бийликке жаштар келиши керек да дейт. Анан жаштар келип алып бийликке эмне кылат? Десем, эми ал жака келгенден кийин чечебиз да, нары эмне кылыш керек экен. Эң негизгиси стоять у руля дейт. У руля власти дейт. Анан мен ага айттым, сен барып жакшыраак көбүрөөк китептерди оку, жакшыраак кандайдыр бир өлкөлөрдүн өнүгүүсү боюнча материалдар менен тааныш, максаттарын кой. Анан кийинчерээк даяр болгондо сүйлөшөбүз. Ал эми жөн гана бийликке эле келейин деп, ар кандай эптеп эле элдерден кандай десем, колдоосун алып коюу үчүн жөн эле көрүнүктүү эле иштерди жасап коюп жаткан адамдарыбыз дагы көп. Анан бул абдан начар нерсе, жаман нерсе. Экинчиден, ал түгүл ошол активдүү адамдардын арасында туура жаза алган адамдар, туура жаза албаган адамдар, кыргызча мектепти бүтүп, кыргызча жакшы жаза албаган, орусча мектепти бүтүп, орусча жакшы жаза албаган, сүйлөй албаган адамдар дагы көп. Булардын деңгээли Кыргызстанда өзүнүн билим берүү деңгээлинин сапатын, анын кесепетин көрсөтүп турат да. Жакшы жактары, көпчүлүк жаштар, алар айтышат, силер неге эле активдүү болуп көтөрөсүңөр? Биз жөн гана олтуруп эле иштерди кыла беребиз деп. Бирөөсү 10 адамга жумуш ордун түзүп берет, экинчиси 100 адамга жумуш ордун түзүп берет. Түшүнүктүү, рахмат. Жакында эле Кыргызстанда саясий күчтөр, оппозициялык кыймылдар биригип, жанагы бириккен элдик кыймыл түзүп, парламентти таратыш керек, азыркы бийликти кетириш керек деген сүрөөндөрдү алып чыгып, мындай кыймыл жүрө баштады да. Ошого сиздердин пикириңиз, парламент тараш керекпи? Тараса, келечектеги парламентти кимди көрө алабыз? Кайра эле ошол адамдар келип өзүңүздөр айтмакчы. Кыскача эле. Кыскача айтайын, мен ал чогулушта болдум. Ачыгын эле айтайын, ошол чогулуштун катышуучулары эми мен туура түшүнөт деп айтайын. Мына ошол жерде бир топ чыгып жаткан адамдар, бул биздин коомдун маргиналдардын өкүлдөрү да. Өзү эмне деп сүйлөп жатканын,
эмнеде ой жүгүрүп жатканын, эмне айтып жатканын аянтча чейин түшүнбөгөн адамдар, маргиналдар топтору чогулуп алып ошол жерде кандайдыр бир сөздөрдү, кандайдыр бир жаман немелерди айтып жатат да. Эми ачыгын айтып кетейин, Бекназар мырза, Азимбек мырза, ошол эле Тургуналиев биздин аксакалдарыбыз мына 2005-жылдагы дагы ошо топ ыңкылап кылып элдик көтөрүлүш кылган. 2010-жылы карасаңар ошол эле адамдар Бекназаров, Тургуналиев, Отунбаева жана башкалар биригип алып кайра эле элди көтөрүп чыгып, бир тобун өлтүрүп, жан тыйнып, мына мамлекетибизди туңгуюкка жок кылууга алып барганга аз калды да. Мына эми ошол эле адамдар кайра эле 3-чү революцияны жасайбыз деп жатат. Мына ошол жерде чыгып жаткан адамдардын арасында бир 20 жаштагы бала чыкты дагы мындай деген сөздү айтты. Айланайын агалар, айланайын эжелер. Мына мен 20 жаштамын, мен чарчап бүттүм. Силердин революцияңардан чарчап бүттүм. Мен силерден чарчап бүттүм. Качан токтотосуңар? Качан биз өнүгүү жолуна түшөбүз? Качан биз жаштар жаштакай жашайбыз? Жумушубуз жок жүрөт. Окуубуз жок жүрөт деген сөздү айтты да. Мына мен дагы айтып кетким келет. Биз ошол эле Топчубек агай болобу? Мен өзүм дагы түз эфирден айттым эле Топчубек агайга. Болду эми токтотуңуз. Бир топ жашка жеттиңиз. Небереңизди багыңыз. Мамлекетти жөн коюңуз. Революциядан революцияга барып биз эч кандай өнүгүү жолуна түшө албайбыз. Мына Бекназаровду да баарыбыз жакшы тааныйбыз. 2005-те дагы, 2010-да дагы генералдык прокуратурада отурду эле. Эмне кылганын баардыгы билип түшүнөт. Эми революция менен биз мамлекетти оңоп түзө албайбыз. Ошондуктан мен андай иш чараларга каршымын. Бирок жана мен жогоруда айтып кеткендей, азыркы 120 депутаттын деңгээлин, алар кылып жаткан иштерин биздин жарандар баары көрүп, баамдап, таразалап жатат. Ал депутаттар биздин мамлекеттеги бирден бир дестабилизация кылып жаткан факторлордун бири жогорку кеңеш. Мындай жогорку кеңеш ишин уланта турган болсо, мына аз тенденцияны көрүп жатасыздар, 2 жылдан бери эч кандай өзгөрүү, өнүгүү болгон жок. Жалаң гана интрига, жалаң комиссиядан комиссия түзүлүп, уруш талаш, коалиция урап, коалиция түзүлүп, портфель талашып, иш орун талашып жатканын көрүп жатабыз. Бул тенденция улана бере турган болсо, аягы жаман нерсеге алып келет. Ошондуктан азыр ойлонуп, бул парламентти туура таратып, анан жаңы шайлоону туура өткүзүүнү максат кылыш керек. Себеби бул парламент менен биз кете берсек, өнүгүү жөнүндө эмес, кандайдыр бир туңгуюкка бара жатканыбыз белгилүү болуп калды да. Рахмат. Кыскача, Кыргызстандын келечекте президенти катары кимди көрө аласыз? Мен ал суроого азыр жооп бергенден алысмын, бирок мен образын айткым келет. Кыскача эле. Кыскача. Ал 40-45 жаштагы жигит, эрки духу бар, билими күчтүү, мамлекетин ойлой турган, мамлекеттин кызыкчылыгын, элдин кызыкчылыгын көздөгөн, чечкиндүү, эрктүү, намыстуу адам деп түшүнүктүү. Ушул эле суроо сизге. Парламент таркаш керекпи? Сиздин пикириңиз? Менин оюмча, эгерде парламенттин таркоосуна бардыгыбыз даяр болушубуз керек биринчиден. Себеби дегенде Бишкектин ичиндеги шайлоолорду биз карап чыгып, аны ыплас болгондугун айтып келебиз. Менин тааныштарым, кесиптештерим ошол эле Ысык көлдүн жана башка облустардын ичиндеги, мисалы Боз Териде болуп, абдан таң калып кайтышты. Айланайын бир участокто бардыгы мас дейт. Шайлоочулар дагы мас, участковый комиссиялардын дагы бирөөсү мас, байкоочулар дагы мас. Анан кийин жалаң эле ошол аркылуу шайлатып коюшту деп. Буга биз даяр эмеспиз. Мавлян дагы, мен дагы даяр эмесмин. Себеби дегенде Бишкектин ичине биз жетишпегендигибиз, Кыргызстандын бардык участкаларын текшерип, аларга байкоо жүргүзүү бул да кыйын. Экинчиден, азыр эгерде шайлоону парламентти таркатып жаңы шайлоо кое турган болсо, анда кайрадан эле ошол эле СДПК, ошол эле республика, ошол эле ата журт, ошол эле бүтүн Кыргызстан, ошол эле ар намыс, кайсынысын унутуп койдум,
дагы бир партиясы Мара ата мекен ошол партияны унутпай туруп ушулар кайрадан эле катышат, кайрадан эле атты салышат, 100 миллиондогон акчаларын коротот да кайрадан келет. Андыктан балким стратегиялык перспективада биз үчүн, кайсы бир жаштар үчүн азыркы учурда парламенттин таркаганы өтө жакшы эмес. Себеби дегенде кайрадан эле баягы эски адамдар бийликке келип калышат. Балким 3 жылдынбы, 2 жылдынбы ошолордун ичинде бул жаңы партиялардагы өздөрүнүн кандай иш алып бара алаттыгын, кантип маселелерди чечкендигин, кантип алар өздөрүнүн идеяларына, өздөрүнүн принциптерине, өздөрүнүн программаларына туруктуу болорун элге көрсөтүп, элдин ишенимин алса, балким ошол учурда көбүрөөк өзгөрүү болушу мүмкүн. Ал эми азыр бул парламент жөн эле бири-бири менен талашып атат, башка эч нерсе кылган жок дей турган болсок, кийинки парламентти кайра эле ошол адамдардан эле турат. Кайсы бир адамдарын өзгөртүшөт, балким себеби дегенде жаңы адамдар көбүрөөк акча берген адамдарды кошушат да тизмесине. Бирок негизинен эч кандай маселени чечпейт. Ошондуктан менин оюмча Кыргызстан өзү даяр эмес. Жаңы шайлоо өтсө эч нерсе өзгөрүлбөйт. Кайрадан эле эски адамдар эски технологиялары менен, эски ой пикирлери менен бийликке келет. Кыргызстандын келечектеги президент катары кимди көрө аласыз? Чындыгында албетте образдар бар. Мен эсимде 2005 жылы бир конкурс болгон. Президенттин образы деген. Ошондо жазгандарым бар. Мындай ачык адам болушу керек, жөнөкөй адам болушу керек, элдер менен чыгып жолуга турган. Ошол эле мисалы азыркы парламент отурган имараттын тышындагы забор мурда жок болгон. Кийинчерээк эле түзүлүп элдерден коркуп жашырынып калгандыгы бул алардын элден бөлүнүп тургандыгын дагы түшүндүрүшү мүмкүн. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул менен Эрөөл программасы жыйынтыктап бартат. Бүгүн бизде Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбеков жана Жолтоосуз жашоо үчүн партиясынын лидери Мирсулжан Намазалиев болду. Сиздерге келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат айтабыз. Алтындай болгон убактыңыздарды бөлгөнүңүздөр үчүн ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Кыргызстандын келечеги албетте жаштардын колунда. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен Эрөөл программасын жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.